Дүрбүмдү салайын, эки жагымды карайын. Анан сүйгөнүм Гүлирамды кычактап алайын. Жакшы жаңылык бар. Кандай жаңылык? Билесиңби? Менин курулуш боюнча проектим бар эмес беле? Ооба. Ошону атама көрсөтсөм абдан жактырды. Анан ошону ишке ашырганга жардам берем дебеди. Аскат, сонун болгон турбайбы? Буюрса жакшы болду. Эми Мудай буюрса проектим ишке ашып, анан сен экөөбүз үйлөнүп калсак, экөөбүз дүйнөдөгү эң бактылуу адамдардан болобуз. Сен болсо балдарыбыз үчүн мээримдүү эне. А мен үчүн сүйүктүү жубайым болосуң. Жакшы аял күйөөсүнүн таажысы деп коет го. Ооба Аскат, мен сенин таажыңмын. Мен Аскаттын таажысымын! Эми эки жаш бири-бирин жактырып Калыптыр. Куда. Силер кызыңарды аябай сол жерге берип. Туура айтат Куда. Куда. Мына үчөөбүз кан достордонбуз. Алмаз байдын алып аткан келини, берип аткан тою биздин тойдо, туурабы Алмаз бай? Рахмат достор. Эми Куда, мен силерге ресторандан бир 200 орун берейин. Анан кызды узатам деп убара болбой эле койгула. Кыз тойду дагы, үйлөнүү тойду дагы өзүм чогуу өткөрүп берем. Туура. Кандай болуп калат болот экен 200 киши той биригипчи. Куда. 200 киши деп атабы? Алып келе бер деп. Алмаз досум айтканын кылат. Айтканы кылат. Рахмат. Биз ага чейин дагы мындай такташабыз. Куда, сарсана болбоңуз. Той деген баары ойдогудай эле. Кана, келиңиз. Кана, эки жылдык кылалы. Келиңиз. Кудагый. Куда. Келиңиз Куда. Мен силе барын чечип койгон турбайсыңбы? Мындайга келгенде тигинин өкүң эле чечип каласың. Менде эмне керегим бар? Киши ордуна да көрбөй каласың. Ал болгон жок ал жерде. Анан эмне? Өзүм эле чечип койдум де. Шашпа. Мен сага тойду көргөзөм. Балаңдын тоюн өткөрмөк түгүл. Сени балаңдын тоюна катышпай тургандай кылам. Болду эми. Бушайман болбой эле кой. Сен сөзүң качан эки болчу эле. Мени билесиң да. Дастарканга жакшымын. Тойдун көркүн ача турган салаттардын түрүн жасайм. Андан көркү ач. Тиги болочок кудаларды качан үйгө чакыралы? Шашпай отуруп сүйлөшөлү. Деги сен аябай акылдуусуң да. Жакшы. Келиңиздер, алыңыздар, жеңиздер. Же отурсаңыздар, чайдан ичиңиз. Рахмат. Жакшы болуптур, чай атабыз. Демек тойду Алмаз экөөбүз ачабыз. Кандайча? Баланын апасы кыргызчу? Апе, булар ажырашып кеткен да. Ажырашкан менен балдарды чоңойтуп бутуна тургузган апасы тирүү да. Кудагый, ажырашып кетсе деле бала экөөнүкү болуп атпайбы? Анан булар ачпаганда ким ачат? Албетте, сиз дагы сөзсүз болосуз ал жерде. Ооба. Эми ажырашкан дедиш керек да. Зато тойду биздин акчабызга өткөрүп атпайбызбы, Алмаз? Кудагый, ажырашып кетсе деле балдарынын тоюн биргеле өткөрүп жүрүшпөйбү? Анын эмнеси бар экен? Жок. Мен турганда экөөнүн чыкканын каалабайм. Да. Сыртка чыгып чегип келсек болобу?
Алыңыз, жеңіз. Чайдан içiniz siz. içip atam, rahmat. İyi basa, kızыңардың сүретін көрсетсеңер? Nakey. Жап-жаш қызыңарды емне ерте күйеуге беріп отырсыңар? Ырыс деген еме келесі соуда. Мен бойымды бар кезде тепкілеп сабаған. Sizdi sağıp gitti be. Ова? Oşonda nikeleşken ayalı siz bilengizçi ırıs bile. Irıs emes bile. Çınında ele geli soken. Eki balasını silerge verip koy, andan görökte geli. Özünün turmuşunun da bayt bile. Almaz. Balan ussam dereydi. Arkadaşlarını bilesin. Onu Qasim demez. Haydi, yaxshilab tushundir. Chin ele. Men ayolim barini tushunadi. Aqlli. Ne qilayotganini o'zi biladi. Yurib suvga kiradi. Kudalar çaydan alып отырсыңар. Бар. Ошондо сөйкө салганы качан бармай болдук? Siz var olboйлу коесуңар го. Чоң апасы менен апасы салсын, силер союшуңарды союп, даярданып турасыңар го. Анда тойду алмаз экөөбүз ача турган болдук. Ырыс болсо, туугандар менен достор чыкканда чыгып тура берсин. Эми кандай чечим болбосо дагы биз Кудагыйга айтабыз го, Эмнеси болсо дагы ачык сүйлөшүп алганыбыз жакшы болду. Алмаз? O Aygül tuğra aytat. Бар жайында болады. Келсеңіздер. Ооба Кудагый. Ширин Кудагый, ооба, жакшы, өзүңүз жакшы турасызбы? Жакшы, ден соолуктар. Ия. Айгүл ошентип айтты. Кайсы бети менен менин баламдын тоюна келет экен. Үй бүлөмдү бузуп, тирүүлө жетим калтырган үчүнбү? Кудагый, сиз кабатыр болбой элеңиз, ооба. Мен Аскат менен сүйлөшүп коем. Макул. Эмне силер кечке жолдуңар я? Базардын баары көчүрүп келчүдөй болуп жөн эле. Экше жолда кармап алып апа. Мен сөйкө алып келбедимби? Мына көргүлөчү кандай экен. Берсең да? Сонун экен аябай. Жакшы экен апа. Жакты сага. Сизге рахмат. Сага жакшы эле болду балам. Силер өзүңөр костюмдарыңарды көрсөтпөйсүңөр кана? Onu arasanız ama жарашат бекен ма? Жарашат экен, кара. Можелин көрөйүнчү. Сонун экен балам. Жакшы экен. Жакшы экен балам. Аскат, мен бата тойго сөйкө салган эле бара турган болдум. Атаң тойду өткөрүп аткандан кийин тиги аялы биз тойду өткөрүп аткандан кийин биз тойду ачабыз дептир. Неге? Сизчи? Мен эми биздин коноктор куттуктоого чыккан деле чыгам. Апа, мен тоюмду мен тааныбаган, көрбөгөн аял ачкыдай аял ким экен? Эгерде сиз болбосоңуз, мага ал тойдун кереги деле жок. Азыр атам менен сөз көрөйүнчү. Аскат, кое турчу. Элге айтылып калды, кое турсаң. Ой, апа, жакшы эле отурасыз, бат эле. Келип тойду ызы-чуусу жок өткөрөлүчү, Аскат. Жок, жакшы эле апа. Ya apa? Biz atamdan сұраған жоқпыз. Ал өзі уада қылып мақтанып, анан берген акчалар милдет кылып өзүнүн тойгойларын кой бөлө койсунчу. Анан мен үйлөнсөм тойго чакырбайм да. Мындай атам мага кереги да жок. Бизди кичинекей кезибизде таштап кетип. Эми чоңойгон акчасы менен көрүнбөй эле койсунчу. Буга чейин баарын өзүбүз эле жасап келгенбиз. Уккум да кирбейт андан. Келесі о. Бирөөнүн тоюна өзүңдүн аялың менен барасың да, туурабы? Ой, ата, бирөөнүн тоюна аялыңыз менен бара бериңиз. Бул менин тоюм. Апам ырыс, атам сизсиз. Эми апам менен сиз ачпаган тойду ким ачмак эле? Келе берсин, мен каршы эмесмин. Балам. Андан көрө эртең жумушка кечикпей кел. Сен проекттин жумушка ашты. Дөгөр түзөбүз дагы жумуштун баарын сага өткөрүп берем.
Эй, кимге эме болгон жумушту айтып атасың я? Жөн койсо тойду өткөрөм дедиң. Макул дедим. Ырысты малдар эмне асмандан түшүп, менин малдарым эмне жерден чыгыптырбы? Жашасаң жөн жашаган. Жашабайт экенсиң. Тур, ачкычыңды ал дагы. Кийимдериңди алып чыгып кеткениң. Башкаларды бөлүшөм деп ойлобогонуң. Болбосо, мен айткандай кыласың. Ошо султан балабызды ошол жумушка отургузасың. Биз жалар. Танда. Ата, бул жерде эми мен иштейм да. Бул буюмдарды чогултуп кое берейинби, ака? Ата, мен келдим. Кичине кечип калдым ушунт, э? Эми ата, могу жаңы проекттер боюнчачы ата. Тигине документтерим. Ала берсең болот. Ата, бул проектти Атам эмне мынча кечикти? Балам, атаң келе албай калыптыр. Кандайча? Неге? Ал мен тоюма сөзсүз келем деп вада бербеди беле? Кайдан билейин? Эми жумушу чыгып калса керек да. Апа, бүгүн каяктагы жумуш? Бүгүн менин тоюм го. Менин тоюма келбеген ата. Ошол дагы атабы? Мен ага жеңгем келет деп. Эмнеге вада кылат апа? Сөзүнө тура албагандан кийин. Ушундай эркектичи. Мындай адамдарга кечирим дагы жок. Кой балам. Мен сени түшүнүп турам балам. Кандай болгон күндө дагы ал экөөңөрдүн атаңар. Кечиримдүү болгула балдарым. Силер кечиримдүү болсоңор, Кудай силерге бактылуу турмуш берет. Аскат. Бүгүн силер турмуш жолун баштаганы турасыңар. Бул нерсеге көңүлүңдү уртпай. Тойду баштайлы балам. Туура айтасыз апа. Чын эле көңүлдөрдү оруткандын кереги жок. Анан дагы бүгүн биздин кубанычыбызды эч ким буза албайт. Байке, эң негизгиси апам бар, мен бар, туугандар, анан досторубуз да бар, байке. Андан көрө элдер күтүп калышты. Жүргүлө тойду баштайлы.
чуркаганды жакшы көрөт эмесминби? Кел. Аяндан көрө кач. Тоюңарды кандай өткөрүп алдыңар? Кайсы той? Апи? Тоюңар боло элекпи? Той болду болбоду биздин ишибиз эмне? Алмазчы. Бардырткан жокмун. Алмаз эмнеге барыш керек эле? Султан балабыз үйлөнөт, ошондо болот той. Сен эмне коркпойсуңбу? Кимден коркмок элем? Кудайдан. Кайра ошо кылган иштериң айланып өзүңө келгенден. Мен коркум Кудайдан. Ал деген ар бир жасаган ишибизди көрүп турат. Жашыруун ишибиздин баарын көрөт. Кайра ачыкка чыгарып коет. Соттойт. Соттойт. Эй, мен сага айтып эле жүрчү элем го. Мен анын балдарын үйүмдүн босогосун аттаттырбайм деп. Мен анын балдарын ушундай гана жүрөгүн муздата турган иш кылдыртам деп. Айтып эле жүрчү эмес белем. Эгер катыша турган болсо, через мой труп. Beni geçir oğlum. Ар бир адамдын баскан жолу, кылган иши өзүнө түз көрүнөт. Бирок өз каталыгын сезип, мойнуна алып, туура эмес иштери жөнүндө өкүнүп, аны оңдоого аракет кылып, кечирим сурап, кечиримдүү болгон гана адам акылман адам.